Hurmatlı komanda, kandayсыздар, барыңыздар, амансыздарбы, денсаулығыңыздар жакшыбы? Мен азыр бұл видеоны тартканым себебim көп да бұл видеонучу. Анткени көпчүлүк ойлошот, ушундай немеде иштегенде, компанияларда иштегенде дегеле ойлошот, ушу офиске барып, анан шаарда жашагандар, анан билими күчтүүлөр, ушундай адамдар гана ийгиликке жетишет деп ойлошот да. Бирок айылда туруп деле, эгерде алдыга койгон максатың болсо, алдыга койгон кыялдарың, оюң ишке аша турганын кааласаң, ушундай айылда туруп деле ийгиликтерге жетишсеңиздер болот да. Анткени бул негизинен мындай иште билимдин деле кереги жок. Шаарда жашайбы, айылда жашайбы, карыбы, жашпы, мырзабы, айымбы, анын эч кандай тиешеси жок деп ойлойм. Себеби бул эркин бизнес, анан дагы онлайн бизнес, билесиздер, телефон аркылуу эле иштейбиз. Мисалы, мен айылда турам. Бизде кээде свет өчүп калат, кээде интернет тартпай калат. Айылда иш көп, жумуш көп. Билесиздер, мен да бүгүн эркектерди билесиздер, саар эртең менен кетет ишке, ошол боюнча кечинде келишет да. Ага чейин ушинтип колум боштоо, мына анча мынча мынтип койлорго чыкканча таза абада ушу жерде эле телефон аркылуу иштей берем. Эми билим дегенде, негизи билимдин деле кереги жок дегенде кээ бириңиздер ойлоп калышыңыздар мүмкүн. Кандайча билимдин кереги жок, билим керек да деп. Ооба, билим керек. Негизинен мындай караганда, эмнени каалап, эмнени максат кылсаң, кандай максат кылсаң, ошол максатыңа жетсең, ошонун максатыңын негизи эмнесинде экенин билсең, ошол тууралуу билим алышың керек. Мисалы, ашпозчу деле өзүнүн тамактары даамдуу болуп, тамактары даамдуу болуп, клиенттери көп болуш үчүн ал дагы изилдейт, окуйт. Мисалы, камырым эзилбеш үчүн эмне кылышым керек, кандай даамдуу фарштарды жасашым керек, кандай тамактарды жасашым керек депчи. Ошол боюнча казып, ошонун негизинде билим алып, анан кийин жакшы деңгээлдерге жетишет дейм да. Бул деле ошондой. Мисалы, мен ушул атомиге кириштим да. Эми только мен атоми тууралуу билип, ушул тууралуу ким негиздеген, канчанчы жылы чыккан, табалары кандай, канча мамлекетке таркаган, структураны кандай түзөм, команданы кандай түзөм, табалары кандай, сапаттуубу, натуральныйбы, химикаты барбы, жокпу, сертификаттары барбы, кандай заводдон чыгат, командамды кантип алып кетем, кандай структура түзөм. Только мен ушул тууралуу гана азыр билим алам да. Ошон үчүн ошондой билим алганда гана адам негизинен алдыга жылат деп ойлойм. Көздөгөн максатыңа жетиш үчүн кайсы нерсени көздөсөң, кайсы нерсени аткаргың келсе, кайсы нерсени кыялдансаң, ошол тууралуу гана билим алыш керек. Башка билимдин эч кандай кереги жок. Анан аракет кылыш керек, тааныштарга жазыш керек, тартынбаш керек, уялбаш керек. Анан ал таанышымды жазам, бул таанышымды жазам, эртең жазам дегичең, ал кетет башкага. Ошон үчүн барыңыздарга, өзүңүздөрдүн алдыңыздарга койгон максатыңыздарга жетиш үчүн ошол максаттын негизги билими кайсыл, ошол тууралуу гана билип, ошол тууралуу гана казып, окуп, ийгиликтерге жетишиңиздер демекчимин.